Орусиянын жана Украинанын өкүлдөрү эки тараптын сүйлөшүүлөрүндө жылыштар бар экенин төгүндөштү. Мурдара карачы түшүп жаткан Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган орустар жана украиндар айрым маселелерде бир пикир таба алышканын маалымдаган. Эрдоган жакын арада Украинанын президенти Владимир Зеленский жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшмөк. Аны утурлай жасаган билдирүүсүндө түрк президенти жергиликтүү медиаларга согушкан тараптар ортодогу 6 маселенин 4 боюнча келишүү тапканын айткан. Алар Украинанын НАТОнун мүчөлүгүнөн баш тартуусу, өз өлкөсү үчүн коопсуздук кепилдиги, Украина армиясынын куралдануусун чектөө жана орус тилинин расмий макамын киргизүү. Түрк президентинин айтымында Киев Орусиянын Крымды аннексиясын жана Дер менен Лер түзүмдөрүнүн көз карандысыздыгын гана тааныбай турганын билдирген. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Украинская правда басылмасына курган маегинде Эрдоган айткан айрым нерселер боюнча тил табышуу бар экенин, бирок сүйлөшүүлөр аталган 6 маселе менен гана чектелип жатканын төгүндөдү. Кулеба мунун ичинде украин тили жалгыз мамлекеттик тил болуп каларын белгиледи. Министрдин сөзүнө караганда Украина биринчи кезекте ок атууну токтотууну, коопсуздук кепилдигин жана аймактык бүтүндүгүн талап кылып жатат. Ал Орусия менен сүйлөшүү өтө оор жүрүп жатканын кошумчалап, аны уюштуруп жаткан Түркияга ыраазычылык билдирди. Орус делегациясынын жетекчиси Владимир Бединский өз кезегинде Украинанын нейтралдуу макамы Орусия үчүн аздык кыларын билдирди. Анын айтымында Москва кол салуунун башында айтылган денацификация, демилитаризация, Крымдын макамын таануу жана Донбасстагы жекчил республикаларды таануу тууралуу Орусиянын талаптарынын бардыгы кошулган комплекстүү келишимди кабыл алууну талап кылып жатат. Бединский Украинанын сүйлөшүүнү созуп жатканы үчүн айыптады. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине, кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинанын демилитаризация жана денацификация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соққыларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен Дер жана Лер топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Видеонун ылдыйындагы кол белгилинин бирөөсүн басып жана подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону да баса кетиңиздер.